Assalamu alaikum урматтуу достор. Бүгүнкү видеодо биз сиздер менен дүйнөдөгү мега спорт жылдызы Криштиану Роналдунун байлыктары жөнүндө кеп кылабыз. Анда эмесе кеттик достор. Эң алгач Криштиану Роналду жөнүндө кыскача маалымат бере кетсек. Биз билген Криштиану Роналдунун толук аты жөнү Криштиану Роналду Душ Сантуш Авейру болот. Ал 1985 жылы 5 февралда Португалия мамлекетинде төрөлгөн. Криштиану Роналду 4 тууган, чоң агасы жана эже карындашы бар. Криштиану Роналдунун үй бүлөсү абдан жарды болгон. Анын апасы жардылыктын айынан керек болсо Роналду боюнда бар кезинде больницага барып, Роналдуну аборт кылууга арыз берген. Врачтардын каршылыгынын айынан Роналду бул дүйнөгө келген. Роналдунун ушунчалык футболго таланттуу экенин анын өтө жаштык кезинде эле белгилүү болгон. Атасы кичинекей футбол клубдардын биринде иштегендиктен Роналдуну жаш балдар клубуна алат. Эми ошол кездеги Роналдунун дүйнөлүк деңгээлге чыгуусуна себеп болгон кызыктуу бир фактыга токтоло кетсек, ошол кичинекей клубда бир канча жылдар ойногондон кийин Португалиянын белгилүү Спортинг клубу Криштиану жана анын досу Фантрау экөөсүнө кызыгып клубга алууну чечишет. Бирок эки достун бирөөсүн гана клубга алуусу зарыл эле. Клуб футбол уюштуруп, ким көп гол киргизсе, ошол клубга алынат деп шарт коет. Оюн башталганда эле Криштиану биринчи голду саят. Андан соң экинчи голду досу Фантрау киргизет. Үчүнчү голду дагы досу Фантрау киргизгени келе жатып, вратаристти алдап өткөн соң жанында чуркап келе жаткан Роналдуга берип коет. Ошентип жеңишке Роналду жетет. Оюн бүткөн соң Роналду досунан эмнеге мындай кадам жасаганын сураганда, досу "Сен менден мыктысың да" деп жооп берет. Фантрау досунун футболдук карьерасы ошол кезде эле бүтөт. Досу эшсиз жүргөнү менен, бирок жакшылыкты унутпаган Роналду ага бүгүнкү күндө чоң особняк үй алып берет. Роналду Спортинг клубуна келгенден кийин көптөгөн кыйынчылыктарга кабылат. Проблема анын айылдан шаарга келгендигинде болчу. Жанындагы шериктери ар дайым Роналдунун үстүнөн күлүп, аны басынтып жүрүшкөн. Роналду өзүнүн интервьюларынын биринде мынтип айтат: "Ошол кезде мен үчүн үйүмдөн, үй бүлөмдөн, айылымдан кетүү мен үчүн абдан оор тандоо болгон. Бирок мен билгем, бир гана жол бар. Максатыма жетүү үчүн баарына чыдашым керек болчу. Чоң борбор шаарда эч кимим жок, жалгыз өзүм. 12 жаштагы баламын. Үйүмдү, апамды, атамды абдан сагынгам. Кысылып көп ыйлачумун, бирок ошол кездеги кыйын мезгилдер мени жашоого бышырды десем болот." Ошентип Криштиану Роналду 2003 жылы 18 жашында дүйнөлүк деңгээлдеги оюнга катышып, ал Манчестер Юнайтед командасына каршы ойногон. Манчестер Юнайтед командасын утуп чыгышат. Ошол оюндан кийин Манчестер Юнайтед биринчи жолу португалиялык оюнчуну, тактап айтканда Криштиану Роналдуну сатып алат. Футболдук карьерасы 6 жыл бою Манчестер Юнайтед командасында өткөн. Манчестер Юнайтед командасын ойноп жүргөндө Лига чемпионуна да жетишишкен. Роналдуну 2009 жылы Реал Мадрид 100 миллион долларга сатып алат. Албетте ал ошол кезде эң кымбат оюнчу катары тарыхта калган. Роналдунун Реал Мадрид клубунда ойноп жүргөн тарыхын көпчүлүгүбүз жакшы билсек керек. Кандай гана ийгиликтерге жеткенин албетте баарыбыз көрүп, угуп жүрөбүз. 2018 жылы болсо Ювентус клубу Роналдуну клубуна сатып алганы көпчүлүк жакшы билебиз. Мына достор, биз Криштиану Роналду жөнүндө кыскача маалыматка ээ болдук. Эми байлыгын кеп кыла турган болсок, экранда көрүп турган үйүңүздөр Роналдунун Мадридте жашаган үйү. Үйдүн чоңдугу 800 метр квадратты түзөт. Бул үйдө эгер биздин особняктарга салыштыра турган болсок, Бишкектеги көпчүлүк особняктардын 4-өсүн түзөт. Үйдүн баасы 6 миллион 600 миң долларга бааланган. Роналдунун дагы бир чоң үйү Мадрид шаарынын түндүк жагында жайгашкан. Сиздер көрүп турган бул үйдүн чоңдугу 1700 метр квадратты түзөт. Мындай чоң үйдүн канчага бааланганы белгисиз. Эгерде бул үйгө биринчи жолу кирген адам, мен ойлойм, албетте адашпашы толук мүмкүн. Роналдунун үйлөрүнүн катарына роскошный квартиралар дагы кирет. Лиссабон шаарынын борбордук көчөлөрүнүн биринде өзгөчө пентхаус квартирасы бар. Мындай квартиралардын баасы 2 миллион доллардын айланасында. Роналду Ювентус клубуна киргенден кийин ушундай эле чоң роскошный особняктардын бирине кирген.
Эми достор, Роналдонун унааларына келе турган болсок, орусча айтканда машиналарына келе турган болсок, баарыбыздын оозубуз ошту карап ачылып калышы толук мүмкүн. Тамаша албетте. Бирок дегенибиздин себеби бар. Криштиану Роналдодо биз билген дүйнөлүк бренддеги машиналардын баарысы бар. Аларды тизмектеп туруп айта турган болсок, Ferrari автомобилинин бир канча түрлөрү бар. Эскерте кетсек, Бишкекте бир эле Ferrari бар, ал да болсо Азия Мол соода борборунда. Ferrari автомобили дүйнөдөгү эң кымбат машиналардын катарына кирет. Дагы бир унааларынын бири Range Rover Sport. $200,000 Porsche бренди бар. Rolls-Royce бренди Jost автомобили. Bugatti Veyron Super Sport. Chevrolet Camaro. Mercedes AMG S65 B-Turbo. Bugatti Chiron. Бул супер унаанын баасы $2,900,000 түзөт. Mercedes AMG L63S бул унаанын баасы $140,000. Мынча байлыктын ээси Криштиану Роналдонун деги канча байлыгы бар? Бир канча миллион деп ойлоп жатсаңыз керек. Туура достор, Роналдонун байлыгы $108 миллион түзөт. Экс-президентибиз Алмазбек Атамбаев айтмакчы, Роналдо мультимиллионер. Анын футболдон түшкөн акчасы секундасына €1 акча табат. А дегичеңиз 79 сом Роналдонун капчыгына түшөт. 24 саат ичинде, мындайча айтканда бир күндө €86,000 табат. Сомго которо турган болсок, $6,825,000 сом болот. Ооба достор, Роналдо бир күндө $6,825,000 сом акча табат. Бул негизинен футболдон түшкөн акчасы. Мындан тышкары Instagram, Facebook, Twitter негизинен социалдык тармактардан дагы миллиондогон акчалар түшүп турат. Роналдонун реклама аркылуу тапкан акчасы эле көптөгөн $1,000,000 киреше алып келет. Мындай рекламалардын бири Nike компаниясы менен бир өмүрлүк келишим түзгөнү. Мындайча айтканда, Роналдо каза болгонго чейин $1 миллиард келишим болгон. Дагы бир киреше алып келүүчү булактарынын бири CR7 бул жеке брендиндеги бизнеси. Бул бренд бир канча түрлүү товарларды чыгарат. Айта кетсек, текстильный бизнес, парфюм, отель бизнестери кирет. Негизинен Роналдону биз мега спорт жылдызы деп атасак жаңылбайбыз. Албетте, мындай ийгиликтерге Роналдо болоттой эрктүүлүгү менен жетишкен. 34 жашта болсо дагы Роналдо өз формасын жоготпой, күн сайын бир калыпта машыгып, дүйнөнү таң калтырып келүүдө. Роналдонун мындай ийгилиги көзүбүзгө жеңил көрүнгөнү менен эч жүзүнө абдан татаал болушу турган кеп. Футболдогу ийгиликтери жөнүндө кеп кыла турган болсок, бул өзүнчө эле чоң бир тема болот. Роналдонун байлыгына кошо анын кайрымдуулук иштерин айтпай кетсек, албетте болбой калат. Роналдону негизинен жоомарт беришен десек толук жарашат. Бизден мультимиллионерлерге караганда миллиондогон кайрымдуулук иштерин жасап турат. Факт менен айта турган болсок, Роналдо Палестинанын жаш балдарына $1,5 миллион акча которгон. 2015 жылдагы Непалдагы чоң жер титирөөдө $7 миллион акча которгон. Алтын ботусун сатып, үстүнө акча кошуп, кайсы бир чоң кайрымдуулук иш-чарага катышып, чоң суммадагы акча берген. Кошумча айта турган нерсе, Роналдо Турин шаарында рак менен ооруп жаткан кыргызстандык жаш кызыбызга жубайы экөө келип, учурашып маанайын көтөрүп кеткен. Мына достор, биз мега футбол жылдызы Криштиану Роналдонун байлыгы жана кыскача өмүр баяны жөнүндө кеп кылдык. Биздин кыргызстандык футболчулардын арасынан дагы дүйнөлүк деңгээлге чыккан футболчулар чыгышына тилеп кетебиз. Эгерде бул видео сизге жаккан болсо, лайк басыңыз. Урматтуу достор, сиздерден өтүнүч, кайдыгер карабай биздин жаңыдан эми эле ачылган каналыбызга подписаться кнопкасын басып, катталып коюңуз. Кызыктуу видеолор алдында.